Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Hoş geldiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kur'an suygan bir tuğanım. Allah'ım razı bol, bösü razı kılsın. Rahmet eşiklerini açsın. Elhamdülillah. İnşallah bugün biz Allah Teala'nın çeksi rayımı jönündө сүйлөшөбүz. Al Kur'an'da okuyanların bir tamgasına özgöçö sooп beret. Elhamdülillah. Ya Erhamer Rahimin. Robbi zidni ilma, өзүңө шүгүр мактууларды айтып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй-бүлө сахаларына салаваттарды айтып, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад, жазалухана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бима хуахлукум. Я Архамар Рахимин, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma nafi'a marızkan tayyiban ve amala mutakabbilan. Demek hadiste ар бир тамга үчүн 10 сооп тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ким дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ким Аллахтын китебинен бир тамга окуса, ага бир сооп берилет. Ал эми ар бир сооп 10 эселенет. Мен алиф, лам, мим бир тамга деп айтпаймын, бирок алиф бир тамга, лам бир тамга, мим бир тамга. Tirmizi'de geliyor. Kur'an'da demek milyon tamgalar var. Biz bir ayet okuyanda ile neken 100 1000 degen soğuplar jasılatken. Bu Allah'tan ulu rayımı. Elhamdülillah. Kur'an oku en jеңил soğup. Karаңыздарчы. Başka ibadatlarda kede den soğuluk, şart, ubakıt gerek bolot. Bирок Kur'an'da oku kayсы jerde bolbosun mümkün. Үйдө, жолдо, жатаканада, медреседе мына ушундай жеңил амал үчүн Аллах көп сооп берет. Алхамдулилlah. Кыйынчылык менен окугандардын сообу тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ким Куранды окуп, бирок аны окуу кыйын болсо, тырышса, аракет кылса экен, ага 2 сооп берилет деп. Бухари Муслимде келип атат. Аллах разы болсун. Демек, жаңы баштаган ар бир ушу кыйналып окуй албай ушу жаткандыгы үчүн дагы эмне экен, кыйынчылыгына да кошумча сооп берилет экен. Алхамдулилlah. Аракет кылалы. Демек, Куран сүйгөн бир тууганым, күндүн ар бир саатында мүмкүнчүлүк издейли. Жарым барак бир аят окусаң да эмне экен, сооп жасалат экен. Акыретибизде ошо шапаат кылат. Алхамдулилlah. Үй-бүлөбүз менен чогуу окууга да Аллахым насип кылган болсун. Алхамдулилlah. Ушундай Куранга балдарыбызды дагы ашыктырып, тамгаларды да сүйдүрөлү иншаллах. Аллахым ушу укканыбыздан, окуганыбыздан, аны жакшылыктарга себепкер болуп беришкөнүбүздөн баарына Аллах разы болуп өзү разы кылсын. Алхамдулилlah. Сооптуу амалдарды Аллахым көп кылып калууга мүмкүнчүлүк берсин. Я Архамар Рахимин. Çeksiz kudretesi özünsün. Ya Allah'ım, alakanja özünden suranabız. Bizge özün jardam ber, ilim alubuzga da, anı bizge körüktüğü kılıp, yumuşaklık menen, bizi takvalık menen silap Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin. Kur'an'ın şapaatına üye bolup baktısına nasip kılıp özün asına, jarık yüz menen la ilahe illallah Muhammed Rasulullah aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelimesi menen jaşalıp ötüy baktısına harbi yüzgen nasip kılıp. Amin ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.